Урматтуу угармандар, бүгүн биз кыргыз адабиятынын улуу мурасы катары кабыл алынган тарыхый тереңдиги жана көркөм чеберчилиги менен айырмаланган чыгаан чыгарманы бирге талдайбыз. Бул жазуучу Түгөлбай Сыдыкбековдун «Сынган кылыч» аттуу тарыхый романы. Бул роман улуттук аң-сезимди ойготкон кыргыз элинин татаал жана бурулуштуу тарыхын көркөм формада чагылдырган. Өз доорунун гана эмес, бүгүнкү күндүн да актуалдуу чыгармасы. Романда кыргыз элинин Орусия падышачылыгы тарабынан каратып алынган доордон тартып, Кокон хаандыгы кыйрашы, эл ичиндеги каршылыктар, улуттук өз алдынчалык үчүн болгон күрөш кеңири сүрөттөлөт. Сынган кылыч бул тарыхтын бир учурун баяндаган эле чыгарма эмес, бул элдин жүрөгүндө көчпөй турган руханий күрөштүн баяны. Жазуучу бул романды жазуу аркылуу тарыхый эс тутумду калыбына келтирип, элдин өткөн тамырына кайрылуу максат көздөгөн. Роман эл менен бийликтин ортосундагы тирешти, сырттан келген баскынчынын саясатынан улам эл ичиндеги биримдиктин ыдырашын, ошол эле учурда эл ичинен чыккан акылман, эр жүрөк инсандардын күрөшүн чагылдырган эпикалык чыгарма. Роман 19-кылымдын экинчи жарымындагы окуяларды камтыйт. Бул кыргыздар Кокон хандыгына баш ийип, кийин Орус падышачылыгынын курамына өтүп жаткан мезгил. Кыргыз коомундагы тынчсыздануулар, ар кандай саясий көз караштар, аруулуктан алыстап бараткан бийлик системасы, элдин ичиндеги бөлүнчүлүк баары ушул мезгилге туура келет. Бул доор кыргыз эли үчүн тарыхый, саясий, руханий жактан эң олуттуу бурулуш болгон. Асан негизги каарман. Асан билимдүү, алдыга карай ой жүгүрткөн, эркин, элдин келечеги үчүн күйгөн жаш инсан. Анын образында автор жаңы муундун өкүлүн, ой жүгүртүүгө жана адилеттикке умтулган жаңы доор адамын көрсөткөн. Асан улуттук ойго, тарыхка, эркиндикке умтулган элдин үмүтү. Анын сынган кылычы рухий жараттын, бирок келечектеги кайра жаралуунун символу. Сейитбек Асанга караганда көбүрөөк эмоцияга жетеленген эр жүрөк, бирок саясий түшүнүгү терең эмес каарман. Ал каршылык көрсөтүүгө даяр, бирок ошол күрөштүн маңызын, багытын түшүнбөгөн адам. Анын образы эл ичинде көп кездешкен, чындык үчүн күрөшкүсү келген, бирок айкын көз карашы жок адамдардын элеси. Камбар салттуу коомдун өкүлү. Камбар улуу мурас, салт-сана менен жашаган, жаңылыктарга этияттык менен мамиле кылган мүнөз. Анын образы аркылуу автор элдин салттуу акылмандык менен модернизациянын ортосундагы конфликтин көрсөткөн. Шабдан Баатыр тарыхый инсан. Көркөм интерпретацияда ал эл менен бийликтин ортосунда тең салмак болууга аракет кылган. Падышалык Россияга кызмат өтөсө да, элдин кызыкчылыгын сактоого аракет кылат. Анын образында акылмандык менен прагматизм айкалышат. Каныкей болсо аялдык акылмандыкты, тазалыкты жана туруктуулукту чагылдырган образ. Ал Асанга болгон сүйүүсү менен гана эмес, кыйын учурдагы жүрөктүүлүгү, моралдык бийиктиги менен да чыгарманын маанилүү бөлүгү. Каныкей кыргыз аязатынын символу. Романда көтөрүлгөн негизги темалар: улуттук өз алдынчалык жана эркиндик үчүн күрөш, эл менен бийликтин ортосундагы карама-каршылык, билим сабактуулук жана прогресс, салт менен жаңынын тиреши, мекенге болгон сүйүү жана берилгендик, рухий жараттар жана үмүт, согуш талаасындагы окуялар. Романда бир нече маанилүү согуштук эпизоддор да сүрөттөлөт. Бул бөлүмдөрдө автор жокерлердин кайратмандыгын, куралсыз элдин кандай шарттарда өз жерин коргогонун, мекен үчүн кан төгүүнүн оордугун, ошол эле учурда ар намысты сактап калуу үчүн болгон курмандыктары чагылдырат. Мисалы, Асан баш болгон жигиттердин орус аскерлерине каршы партизандык күрөшкө чыгышы. Бул өзүнчө чоң окуя. Алар тоолордо жашынып жүрүп, өз жерин баскынчылардан коргоп, түн ичинде күтүүсүз чабуулдар менен душманга сокку урууну уюштурушат. Асан өзү да курал көтөрүп,
мекен үчүн алгач ирет кан төгүүгө мажбур болот. Бул чечим анын ичинде чоң руханий сынды жаратат. Кылыч сынса да рух сынбашы керек. Ошондой эле романда орус аскерлеринин айрым айылдары басып алып, элди коркутуп, мал-мүлкүн талап кеткен учурлары, элдин ичара бөлүнүп айрымдары душманга кызмат кылууга мажбур болгону тууралуу кайгылуу эпизоддор сүрөттөлөт. Бул бөлүмдөрдө элдин тагдыры, басмырланган нарк насилий жана ички саткындык мотиви ачык көрүнөт. Тарыхый чындык менен көркөм ойдун айкалышы. Жазуучу Түгөлбай Сыдыкбеков романда реалдуу тарыхый окуяларды кеңири колдонот. Кокон хандыгынын ичиндеги бийлик талаш, падышалык Россиянын баскынчылык саясаты, эл ичиндеги каршылыктар баары документалдуу чындыкка таянуу менен сүрөттөлгөн. Бирок ошол эле учурда автор көркөм ойду, адабий ыкмаларды кеңири колдонуп, каармандардын ички дүйнөсүн, психологиялык абалын терең ачат. Сынган кылыч бул жөн гана окуялардын баяны эмес, бул рухий изденүүнүн чыгармасы. Каармандар өз абийири менен беткелишет, чындыктын баасын түшүнүшөт. Кээде ал чындык үчүн өзүн курмандыкка чалууга даяр болушат. Адамдын ички рухий дүйнөсү менен тарыхый окуялардын айкалышы романга өзгөчө тереңдик берет. Сыдыкбековдун тили бай, образдуу, бирок салмактуу. Ал кыска сүйлөмдөр менен терең ойлорду берип, элдик тил менен адабий норманы айкалыштырат. Чыгармада кыргыздын учкул сөздөрү, макал-лакаптар, салттуу ой жүгүртүү стили менен жаңыча идеялар журулушкан. Сынган кылыч бул кыргыз элинин баштан өткөн оор, бирок даңазалуу тарыхый жолунун көркөм чагылдырылышы. Бул элдин эрки, биримдиги, жоголуп кете жаздаган бирок кайра көтөрүлгөн руху жөнүндө баян. Чыгарма угармандын жүрөгүнө төөз кайрылат. Анткени анда биз өзүбүздү табабыз, биздин өткөнүбүздү, бүгүнкүбүздү жана келечегибизди. Бул роман тарыхты гана эмес, элдин жан дүйнөсүн да баяндайт. Ал бизге сабак берет, ой жүгүртөт, унутта калган балуулуктарды эстейт. Сынган кылыч кыргыз элинин сынган эмес, чыңдалган рухунун символу. Бул үн тээ өткөндө жаңырып жаткан ата-бабалардын үнү. Урматтуу угармандар, жүрөгүңүздөрдү тынчтап, ушул улуу баянды жан дүйнөңүз менен кабыл алыңыз. Анткени бул сиздин тарыхыңыз. Эгер видео жаккан болсо, каналга катталып, ой-пикириңизди комментарийге калтырыңыз.